Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз айлана чөйрө сабагынан түшүм жыйноо деп аталат. Күз мезгили келгенде асман босомтук тартып, күн нурунун жылуу илеби кайтып, айлана чөйрө муздап баштайт. Аба салкындап баштайт. Күн нурун булуттар тозот. Жана дагы күн бүркелип, ала булут каптап, жамгыр тамчылары жайт. Билесиңерби балдар, күз мезгили келгенде бак-дарактар түркүн түскө боелот. Салкын желге ыргалып, жалбырактар жерге түшөт. Келген куштар дагы жылуу жака учуп кетишет. Тыйын чычкан, аю кыш мезгилине камданышат. Адамдардын бардыгы күз мезгили суук боло баштагандыктан жылуу кийинип башташат. Күз мезгилинде жаан-чачын көп жаагандыктан адамдар кол чатыр көтөрүшөт жана түшүм жыйнап алышат. Келгиле балдар, биз акыл аяктанга түшүм жыйноо үчүн жардам беребиз. Жер-жемиштер жайнайт. Кандайсыңар чүрпөлөрүм? Эмне кабагыңар бүркө? Апам экөөбүз жер-жемиш кошулган пирог бышырмакпыз. Жер-жемиштер эле дегенбиз. Бул бакта ар кайсынын баары өсөт экен. Мөмөлөр таттуу, анан кычкыл болушат. Чоң, анан кичине болушат. Кызыл, сары, жашыл, анан кызгылт сары мөмөлөр бар. Кантип табыш керек аларды? Мөмөлөр бак-даракта өсүшөт. Мына алма мөмө, алмурут да мөмө. Мен эми түшүндүм. Өрүктөр да бакта өсүшөт да. Өрүктөр мөмө жемиш турбайбы? Туура. Дагы кандай мөмөлөрдү билесиңер? Ойлонуп көрүш керек экен. Шабдалы да мөмө, кара өрүк менен мандарин да мөмө. Акуратто, жөөктө өскөндөрдүн баары жашылчалар турбайбы анда, Туура. Бирлери топурактын үстүндө өсүшөт. Мисалы бадыраң, капуста. Помидор дагы. Туура. Помидор дагы. Айрымдары топурактын алдында өсөт. Сабиз, чамгыр, кызылча, картошка, алар катуу болот. Анан данектери болбойт. Жер-жемиштер кайда өсөт? Жер-жемиштер көбүнчө бадалдарда өсүшөт. Алар кичинекей, жумшак, анан көп данектүү болушат. Мисалы малина. Балдар, силер кандай жер-жемиштерди билесиңер? Мен малинаны жакшы көрөм. Ал таттуу болот. Анан анын сабактары тикенектүү. Карагат дагы жер-жемишке кирет. Андан апам аябай таттуу варенье жасайт. Биздин бакта чычырканак өсөт. Анын ашы кичинекей, анан кызгылт сары болот. Мен кулпунайды жакшы көрөм. Кулпунай дагы жер-жемиш. Рахмат силерге балдар. Жер-жемиштер кандай болоорун мындан ары билем. Мен дагы кулпунай, малина, карагат, анан чычырканак. Эмне болду? Түшүнүктүүбү эми? Түшүнбөгөндөчү. Рахмат чоң ата. Кой, анда мен барайын. Жакшы калгыла балдар. Кана, жер-жемиштерди тербейлиби? Мен малина эзем. Мен кулпунай жыйнайм. Мен карагат терем. Ура! Биз бир сөмөт толтура жер-жемиш жыйнадык. Кана эмесе балдар, саламатта болгула.